түндөрү жаңыдай эч ким көрбөй турган жерлерде от жагып, жылынып, ушинтип келдик. Жашыруун келдик да. Анан дагы чытырмандын кудайы пилел эмес, чымындын да жашоого акысы бар дегенди айтам. Ошо. Биздин да жашоого акыбыз бар. Билдин эле эмес. Аз болсок да, кедей болсок да, бай болсок да мейли деп. Өзгөрбөгөн бир гана өзгөрүүнүн өзү деген да. Өзгөрөт экенсиз. Тилиңиз деле өзгөрөт экен. Чоң атама да басмачы деп айтышкан. Чоң атам ого ушунун жообун берген. Саламатсыздарбы, Азаттыктын угарман көрөрмандары. Бүгүн биз Бишкектеги студиябызда Туркиядан, Вандан келген боордошубуз Айтылуу Рахманкулхандын небереси, окумуштуу акын Абдулмукадес Кутлу менен маектешебиз. Куш келипсиз Кыргызстанга. Чоң рахмат. Адегенде ушул сиздин кандай миссия менен келдиңиз Кыргызстанга? Ошол жөнүндө сурап билели, андан кийин маегибизди уланталы. Макул. Мына биздин Бишкекке келгенибиздин негизги себеби түркиялык кыргыздардын Түркияга келишинин 41-жылы жана Рахманкулханды эскерүү деген программа менен Манас университетинде илимий конференция өткөрдүк. Панель өткөрдүк. Көргөзмөбүз болду Манас университетинде. Эми буюрса бул иш сапарды Ош университетинде улантып аяктайбыз. Ошол илимий жыйын эми Оштогу мамлекеттик университетте уланат. Ооба. Памирден Ванга көчкөндүн 40 жылдыгы. Ооба. Ана мына ушул февралдын башында Түркия менен Сириянын чектеш аймагында катуу зилзала болуп, миңдеген кишилер набат болду. Маегибиздин башында аны эскерип кетпесек да болбойт. Туура. Ана мына Кыргызстандан дагы куткаруучулар барып колгабыш кылбадыбы? Ана вандык кыргыздар боз үй тигишип кошо жүрүштү. Сиз өзүңүз болдуңузбу ал жерде? Азыр акыбал кандай? Азыр акыбал зилзала баштагандагыдай эмес. Кемчиликтер, элге керек болгон жардамдар азыр улантылып атат. Ошо биринчи күндөн баштап эле эл өзү чыкты. 11 шаарда зилзала болду, аябай катуу болду. Мен өзүм деле ошо Диярбакыр деген шаарында жашайм. Ошо Диярбакыр деген шаарда болду деп ойлодум, анткени аябай катуу болду да. Аябай оор иш болду да. Эми Түркиянын мындай көзүңөрдү элестетип көрсөңөр, 3төн 1 эле жер менен жексен кыла жаздады. Азыр дагы эле уланып атат. Туруп эле кайсы бир шаарында дагы азыр жер титирөө кайра эле болуп атат. Кече эле болду, Кайсер деген шаарда болуп атат, Антепте болуп атат, Урфада, анын үстүгө азыр сел кетип атат бир-эки шаарда. Ошундай коркунучтуу, аябай өкүнүчтүү болуп атат. Анан мен ошо шаарда болчумун. Биз эми аякка барып куткаруучу сапатка эмеспиз. Кандай куткарарын билбейбиз, бирок биз эми мындайча айтканда акчалай жагынан жардам берип турдук. Моралдык жактан өз студенттерим бар, алар менен байланышып, аларга мораль берип, көңүлдөрүн көтөрүп турганга аракет кылдык. Кыргыздар алып барган боз үйдү дагы тигишкен турбайсыздар? Ооба, биздин аякта ошо Марашка биринчи алып келишти. Истамбулдан, Анкарада жашаган биздин Улуу Памирдеги кыргыздар, анан ал жерде Түркияда окуп жүргөн студенттер бүт баардыгы, окуучулар бүт баардыгы барып эле ошо үйлөрдү тигишип, жардам беришип, колдорунан келген ошо чыныгы тууганчылыктарын көрсөтүштү. Ошолордун ичинен бизде бар болчук. Улуу Памир айылынын. Биздин вандык боордоштор колдонобу боз үйдү? Азыр ушул шартта мындай муктаждык барбы? Жок, биздин айылга да муктаждык жок. Колдонулбайт. Ошо азыр жер түстөө болгон жерлерде эле анткени жок, негизи эле турмуш тиричилигинде колдонобу боз үйдү? Жок, азыр билгениңиздей эле үйлөрдө мындай аздек буюм катары деле сактап. Аздек буюм катары сактап, жаңыдай боз үй болгондор баарыбызда жок чыныгы. Боз үй болгондор үйлөрүнүн жаныга тигип коюшат. Жаңыдай конок келсе же болбосо башка мамлекеттен туристтер келсе, ошолорду көрүп неме кылат. Ошондо кызыгышат да. Кыргыздын маданияты анткени өтө бай.
маданият. Эми ушул чоң атаңызга кайтып келсек да, азыр сиздин Кыргызстандагы жүргөн иш сапарыңыздагы ошого байланыштуу экен. Ооба. Ванга көчүп барган, Памирден Ванга көчүп барган кыргыздардын 40 жылдык жылдыгына карата депчи. Сиздин эсиңизде барбы ошол көч? Кантип көчтү эле, канча киши көчүп барды эле? Андан кийин башка аймактарга дагы тарап кеттиби же Вандын өзүндө эле калдыбы? Миңдей киши деп айтылып жүрөт, Бар, ооба. Менин эсимде бар. Кичик болчумун, бирок эсимде бар. Биз билесиңер, анан бул көчмөн элдер жайлоо кыштоо деген түшүнүк бар эмеспи? Азыр жайлоого бизге айтышкан жок. Ушундай оор иш башыбызга түштү, биз буякты таштап кетип атабыз деп айтышкан жок. Бизде мезгилди деле анча сезген жокпуз, балалык кез. Биз жайлоого көчүп атабыз деп эле жөнөп жыргап кете бердик. Бир канча күндөн кийин айтышты да, ушундай эми буякка кайтпайбыз деп айтышты. Мал жандыктарды айдап алып, мал жандыкты биз ат, төө, жаңы топоздорго жүк артып алып жөнөдүк. Малдарыбызды башкалары, башка жак менен айдап кетишти да. Ошондой эки көч болуп сапар тарттык. Дегенде Пакистанды көздөй сапар алдыңыздар. Ооба, дегенде Пакистанды көздөй сапар алып, түндөрү ошо билгендеримди мен силерге айтып берейин. Калганы мүмкүн мен үчүн жомок сыяктуу да. Түндөрү жаңыдай эч ким көрбөй турган жерлерде от жагып, жылынып, ушинтип келдик. Жашыруун келдик да. Анткени биз билбейт элек эмне үчүн жашыруун келгенибизди, анан кийин түшүнүп аттык да. Бизге да аябай кооптуу экенин. Ошентип Пакистанга келдик. Пакистан чек арасында Имит деген бир жерге келип, ошол жакта турдук бир канча. Афганистан менен Пакистан чек арасындагы Имит. Анан чек арадан Имиттен кийин Гилгит деген шаарга келип, ошол жакта жайгаштык. Бир дарыя бар, атын унутуп калдым. Ошо дарыянын жээгинде чатырдан, биз англис тилиндеги кемп деп айтышканда, кемп биз өз тилибизде камп деп койгонбуз. Кемпке барып, ошо кемпте жайгаштык. Менин атам, чоң атамдар болсо шаардан эле үй жалгашып, ошо үйдө жашадык. Биз ошо сабак бүтөр менен эле ошо кемпке барып, тууган уруктар менен бирге ойноп жүрчүбүз да. Ошентип оор абал эле, кыйын болду. Канча кармалып анан Ванга кеттиңиздер? Ал жерде Пакистанда 4 жыл жашадык. 4 жылда аяктын салт-санасыга деле, тиричилиге деле көнүп, ошол эл катарында эле жашай баштадык. Албетте кыйынчылыктар болду, ысыгына көнө алган жокпуз, суугуна көнө алган жокпуз дегендей. Андан сырткары биз окуй баштадык. Мектепке барып, Пакистанга мектепке барып окуй баштадык. Кайсыл тилде сабак ала баштадыңыз? Урду тилинде. Урду тилинде сабак ала баштадык. Азыр мен кээде кыздарыма айтып коем, силер каламдын, ручканын түрлөрүнү тоготпойсуңар. Бул андай, бул мындай жасат деп, бизде ручка да жок эле. Сыртта эле жерде эле отуруп, бир тактайыбыз бар болчу, ошондо эле жазчубуз да. Ал жерде элде эле Гилгит шаарында уйгурлар бар. Анан башка түрк тилдүү. Анан ал жерде да чоң атамдын тааныш кишилери болгон. Алар да келип катышып, аяктагы жергиликтүү башкаруучулардагы чоң атамды билгенден сыйлап, аякта деле көп эл менен карым катнаш жагынан эч кандай кыйналган жокпуз. Жумуш ал бул дегенде, ал өзүндө да канча мүмкүнчүлүк болсо ошону менен эле биз элдер иштеп жашап жатты да. Демек ошол чоң атаңыз Рахманкул ханды ээрчип көчкөн элдин саны ошол кезде 1300 бул чамасында бар болчу. Кыргыздар Памиринен, Улуу Памирден көчкөн. Андан башка ошол жака баргандан кийин
казак же бир кыргызга тектеш башка элдер да бар бекен ошо Пакистанда? Бар, анда бар эле. Мисалы биз Алар да качып барган. ооба, качып барган ошо жака, анан эч каяка барганга кеткенге мүмкүнчүлүгү болгон, башы болбогон элдер болчу да. Анан чоң атам о Гилгитке барып башка мамлекеттер менен Түркия менен сүйлөшүп, эң негизгисинде Түркия менен сүйлөшүп, анан Түркия биз алып кетебиз дегенде чоң атам айтканда, жалаңын эмен кыргыздар эмес, буякта казактар, түркмөндөр, өзбектер бар. Биздин жалпы саныбыз 4000ден ашуун, алып кетсең баарыбызды алып кет дегенде, ошол кездеги президент макул болгон. Канча кишини алып келсең, өзүң менен канча киши келем десе, баарын алабыз деп чоң атама сөз берген. Түрк бийлиги Түрк бийлиги чоң атама сөз берип, ошондо биз Түркияга 4000 чамасында киши келдик. Алардын ичинен ошо 1200-1100 чактуусу эле кыргыз болчу, калгандары ошо айтканым ошол жерде чоң атама жолуккан, анан бизге де жардам берип алып кет депкен казак, өзбек, түркмөн туугандарыбыз да бар эле да. Анан ал жерге келгенден кийин баары бир жактарга тарап кетти. Мына азыр Катай деген шаар, жер титирөө болгон, ошо жакка кетишти. Урфа, Шанлы-Урфа деген шаарга кетишти. Шанлы-Урфада да ошо өзбек биз үчүн ошондой. Башкалар кандай түшүнчө түшүнсүн, өзбек туугандарыбыздан да ошо кайтыш болгондор болду. Демек ошол жер оодаруунун негизги себеби бул Советтер Союзунун аскери Ауганстанга кирген 79 жылдан кийин Совет бийлиги коркунуч жараткан экен да, демек. Ооба. Ошондон чынында ошондой. Чынында ошондой. Сиз айтып атпайсызбы, жана түндөсү дагы от жакпай, мындай кооптондук депчи? Ошо биздин артыбыздан келет деп. Анткени чынында айтсак, чоң атам атасы Жаппаргул Кокон хандын учурунда миңбаш болуп турган, ошо кадимтен эле ошондой эл башкарып, элдин кызыкчылыгы үчүн аракет жасап жүргөн кишилер болгон. Анан албетте бийлик болуп, жаңыдай элди башкарып жүргөн кишилер менен башка элдер да байланышы болот да. Чоң атамдар болсо, орустун бийлиgiге негизи каршы чыккан. Алар коммунизмди жактырган эмес. Чыныгы айтыш керек. Мисалы, мен азыр кийин дагы сөз келсе айтып кетем. Мен буякка мисалы бул программа менен келгенде айтмакчы элем, бирок вакыт жетпей калды. Биз буякка чоң атамды актагалы келген жерибиз жок. Анткени акталуу үчүн эч нерсеси жок. Ансыз деле абдан көп эмгектер жазылган. Албетте. Толтура китептер бар. Ошентсе да мен сизден бир нерсени тактап коеюн деп атам да. Чоң атаңыздын өмүр баяны жөнүндө айтканда, бул Мургапта, Сарыкул өрөөнүндө туулганбы же улуу фамилия туулганбы деген эме талаш бар да. Сиз кандай тактоо киргизет элеңиз? Негизи тамган жери кайсы жер? Негизи Мургаптан кеткенби же ошол жерде төрөлгөнбү деген? Негизи жазылган, анан сизге далилдей турган эч материалыбыз жок. Анан чоң атаңыз өзү айтты. Чоң атамдан аларды биз сурачу эмеспиз чында. Анткени биздин андай бир нерсе менен ишибиз жок болчу. Чоң атам менен биздин мамилебиз небире чоң ата катары чектелүү да. Чоң атам менен барып дүйнөлүк саясат туурасында же болбосо башка туурасында балким атаңыздан уктуңуз деген. Атамдар деле негизинде чында бизге көп андай нерселерди айткан эмес. Биз деле колдо бардын баркы жок дегендей, биз деле аларды тактап сурабаппыз чынында. Азыр менин эң катуу өкүнүчтөрүмдөн бирisi да, эми азыр окумуштуу болуп, андай мындай изилеп дегенди көргөндөн кийин айтам, ушуларды эмне үчүн сурап албадык, ушуларды эмне жазып албадык деген өкүнүч бар. Анан буга чейинки мына Азаттыкка былтыр маек бергениңизде оолу Пакистандан жер оодарып атканда кайра Түркияга, Аляска дагы сунушташкан деп айттыңыз да. Ошол кандай болгон экен? Чоң атамдын ошол кезде албетте бул дүйнөлүк саясат.
Birikкен Улуттар Уюму сунуштап атат да? Ал Америка сунуштап атат. Анткени мындайда азыр деле ушу дүйнө каршы терси болуп атпайбы? Бир жакта Кытай десең, бир жакта Америка, же болбосо орустар десең Америка, же болбосо батыш десең чыгыш дегендейчи. Анан дүйнөлүк саясат. Ошол учурда чоң атамды тааныган, чоң атамдын көп тааныштары болчу. Анткени Афганистанга, Кабилге барганда, ошол Кабилде болгон бүтүн посолдуктагы атайын өзү үчүн кече даярдап чакырып тамак берчү да. Аны башкаруучу катары кабыл алышкан. Албетте. Аябай сыйланчу. Ошол мен буякта таанышкан бир уйгур бала. Анын атасы да биздин Түркияга келген экен, чоң атасы. Аны мен чоң атамдар жакшы тааныт экен, атамдар жакшы тааныт экен. Биз да ошо неберелер менен буякта Түркияда таанышып, Кыргызстанда таанышып калдык. Ошол айтат да, Рахманкулхан келатат дегенде бизге майрам болчу дейт. Анткени дейт, Рахманкулхан келгенде дейт бизге ошо жакта жашаган уйгур, өзбек, эч кандай чоң атам аларды бөлбөйт деле да. Такыр. Жалпы эле Түркистан деп койчу. Түркистандын элдери биз баарыбыз бир тууганбыз деп. Ошондо бүт элчиликтер менен сүйлөшүп, аябай жакын Америкада сенатор тааныш достору болгон. Ошолор көп аракет кылган. Америкада сенатордо сүйлөп, ушуларды алып келишибиз керек, Аляскага деп. Азыр деле менин үйүмдө бар. Аляскадан ошо Алясканы тааныткан англисче китеп келген. Биз баракчаларын ачсак, укмуш жер, аябай чоң балыктардын сүрөтү дегендейчи, аюулар, немеси аябай табигаты. Алды менен маалымат да берген турбайбы мындай китеп жиберип, ошо китеп бар азыр деле үйдө. Анан каттар келген ошол жакта жергиликтүү элдерден. Мисалы ошо эсимде бириси жазган экен. Менин дейт 4 итим бар дейт. Жанакы не дейт эди? Түрктөр кызак деп коет. Жанагы итке байлап алып кышта неме айдашат го. Жанагы чананы чиркеп алган. Ошондой иттерим бар. Мен ошол иттерден берем. Ана кандай ошону чана тебесиңер, аларды үйрөтөм деп бирөөсү кат жазган экен. Дагы бирөөсү мен ошо Аляскага ылайыктуу чокой жасайм, чарык жасайм, аны үйрөтөм деп каттарда жазган экен да. Аяктагы элдерден да ушундай каттар келген. Демек Аляскага дагы мындай олуттуу эле сунуш болгон экен. Ооба. Бирок атаңыз баары бир ушул эмнеси болсо да тектеш, диндеш деп Түркияны тандаган турбайбы? Албетте. Анан дагы бир суроо да, ушул Памир кыргыздары менен азыр карым-катнаш кандай? Ал жактан барып, балким Түркияда окуп, чокуп. Памир кыргыздары менен бардыңызбы андан кийин? Жок. Мен барганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок мен Ариф байкем жана ошол жакта тууганы калгандар барып катнашып турду. Тажикстан Мургап аркалуу. Мурда Афганистан менен да барып жүрчү биздин туугандарыбыз. Карым-катнаш жакшы. Азыр жаңыдай телефон бар. Сүйлөшүп турушат, келип кетип турушат. Жаңыдай ооруп калган кишилер болсо Түркияга алып келебиз. Жардам бересиз. Буякта жаңыдай ооруканаларга көрсөтүп, ар кандай жардамды түрк мамлекети деле ошондой биз барган учурда Кудайга шүгүр. Аякта чынын айтсам биздин кыргыз катары сыймыктанып айта турган нерсе, түрк мамлекетинде биздин ордубуз бар. Бизди сыйлашат. Анткени биз деле Түркия мамлекети үчүн өзүбүздүн Кыргызстаныбыздан айырмалабай аракет жасап, ошол үчүн иштеп атпайбызбы? Мына 4 шейтибиз бар. Түркиянын эгемендүүлүгүнө шек келтире тургандар менен согушуп шейит кеткендерибиз бар. Мына азырдагы куралчан кыргыздар бар. Ошол жакта чек араны коргогон. Кайтарып турат. Кайтарып коргоп тургандар бар. Сиз менен сүйлөшкөндө дагы бир нерседен кабардар болуп калдым. Ушул сиз кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин чыгармачылыгы боюнча илимий эмгек жазып аткандыңыз. Ооба. Ошол жөнүндө айтып бериңиз. Кантип Шайлообек агайдын чыгармачылыгына кызыгып калдыңыз? Киши ушул экөөбүз отурган жерде иштеп, азыр деле радиого чыгып турат. Ооба. Шайлообек Дүйшеев мен аба дейм. Анткени
Al kişi men üçün aябай sыйлайтыган kişi da. Şaylap agam menen kanday tanışkanmın? Birinci Sagınbek Mombekov'un ırları menen tanışkanmın. Ал киши Kıyanat, гитара аркылуу оон чыгарып жүрөдү. Degenler. Oşol ırlarda uga berçimин. Tarık menen taşçıda essen bolot degendey. Je bolbosa enetin unutkandar. Uşularda büt bardığını jattap, men jattay albayım, çını kalp aytpayın. Oşularda daima uçumunda Sagınbek Mombekov'un konserti olsa 3 gün olsa 3 günde barıp okup aябай jaktırçım. Alırlardan Şaylap Düşeyevam'ın ırlar ekenini үйрөнүp, kiçinekey çakan kitabını algamın hazırda şu 93. yıl algamın hazırda üydü katıp жүрөм aldektep. Şaylap Düşeyevam'ın o ırlarla tanışıp anan aябай maga tasir etet da. Misali Öröndögü kenedey özönünde öz tilinde çardakan bakası var degen al men üçün til degende öz tilin degende birinci ayta turgan sözüm uşul bolot da uşunu aytam. Anan dagı çıtırmanның Kudayı pilel emес, çımındın da jaşooga akısı var degende aytam. Bizdin de jaşooga akыбыз var. Bildin elemez. Az bolsok da, gedey bolsok da, bay bolsok da meyli dep. Şaylap Düşeyevay men üçün aябай çoğ uluu kişi. Al özü menen tanışkanга mümkünçülüğüm bol elek. Birok men kayınım hazırda stüdyoda oturat. Ulanbek arkılуу maga öz kitabını şu Dаңktуу Рахман Кулган'ın nevresi Kozbek'e dep жазып берген kitabı da şu Türkler aytkanday baş uçumda degende şu azdek dep katıp жүрөм. Anan hazır men Şaylap Düşeyevay tuuralı iştep atam. Kudayдын toosу kuladı degen kitabı var bilesiz. Cengiz Aytmatov arnap жазылган. Oşol tuuralı iştep atam. Anan ayttım menin bu yakka kelgende Şaylap Düşeyevay men de tanışıp şu Şaylap Düşeyevay tuuralı jakşı çakan koldan kelişinçe bir kitap çıkarıp Türkiye'de jarıyalap, mümkün Kırgızistan'da jarıyalap Şaylap Düşeyevay'ı sözsüz Türkiye'ye, dünyaya tanıtışı gerek. Antkeni menin gözümde al, uluu akında. Буйруса жүз көрүшүп каласыз эми. Buyursa. Мына өзүңүз дагы акын катары ыр жазат экенсиз. Кыргыз тилинде жазасыз да. Kırgız tilinde, Türk dilinde yazam. İki tilde de yazam. 2005 yılında Türk dilinde kitabım çıkan. Andan keyin vakit bolup kitap çıkargan jokmун. Emgeklerim tuurasında kıskaça ayta ketsem Türkiye'de birinci olup Kırgız dilinin grammatikasını Türk dilinde bir agay menен birge жазып çıktık. Ondan жакшы. Kırgız Madaniyat Ministerliğinin çıkargan aябай kölömdүү işleri bolgan Türkiye'den sırtkarı Türk ellerinin adabiyatı degen oşolda dagı Kırgız adabiyatı degen 2 tom var 31-32 tom. Oşonda iştegenmin. Oşo kıskaça da. Азыр Түркияда жогорку окуу жайда иштейсиз? Hazır Türkiye'de Dicle Üniversitesi degen üniversitet var. Diyarbakır şahrında. Oşonda sabak berem. Azerbaycan tilinde, Gagavuz dili, adabiyatı, Kazak dili, adabiyatı, Türk dili, jana adabiyatlar tuuralı sabak berem. Мына ошол чоң маданият күткөн элдин арасында жашап атып, өзүңүн мындай улуттук баалуулуктарыңы, улуттук тилиңи сактап жашаш да оңой эмес да. Өзүңүз билесиз, Кыргызда 50 жылда эл жаңы деп коет да. Анан ошол жердеги биздин боордоштордун баары эле сиздей мамиле кылабы ушул кыргыз тили, кыргыз маданияты, улуттук баалуулуктар кандай сакталып атат? Мындай жыл өткөн сайын унутулуп бараткан жокпу, сигип бараткан жокпу деп ойлоп атам да өзүмчө. Биздин айыл тууралуу ayta кетсек, биздин анткени мурда келген кыргыздар, казактар Türkiye'nin arkayış жерге тарап кеткен. Bizde olsa жаңы Улупаныр айылы деген айыл bizde hazır korkup durgan çep сыяктуу да. Биздин маданиятыбызды, тилибизди, урп-атабызды коргоп турган. Биздин баары бир жерде. Баарыбыз бир жерде. Мисалы азыр деле чынын айтыш керек. Жаштар көбүнчөсү башка шаарларга жумуш иштеп кетет. Шартка жараша. Айла жок. Бирок жай болгондо эле баарыбыз шилто издей баштайбыз да. Айылга кантип кетсек. Şu ayılga çöp çavar vakit geldi. Çöpkö barалы.
je bolbasa андай kılalı toy var. Al bul dep elep barыбыз айылга келебиz. Ал салт сана, өрп адат ошо бизди кыргызды кыргыз кылган бардык эле жашап атат. Бирок Türklerin bir söz var mı? Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir deydi. Özgörбөгөн bir gana özgörүүнүн özü degende özgöröt ekensiz. Tilinizde ele özgöröt eken, kiyim keçeňizde ele özgöröt eken. O yaktın al Kırgızstan, Türkiye'nin şartıga jaraşa kiyine başlayt ekensiz, süylöy başlayt ekensiz, muamele kılat başlayt ekensiz. Tamagaş madaniyatınızda ele özgöröt eken çınında. Antkeni biz mesela 5 parmak et deybiz, birok al yaşagan jerimizde bulardı daima jey albaysın. Antkeni uğur kelet. Biz bu yakta жаңыбай мындайча айтканда чучукты жеп чыркап жүрүп аякта жесеңиз башыңыз айланып огор келди деп көтөрө албайсыз да. Ошо жашоо тиричиликте акырында өзгөрүүлөр болот. Өзгөрүүлөр болот. Бирок мисалы жаман да жагы бар. Бирок аларды тосуп калуу да мүмкүн эмес. Бул бир агат экен да, процесс экен. Сактап калуу үчүн нерселер Кудайга шүгүр сакталып атат. Мисалы toydogу ырым-жырымдардын бүт бардыгы өрп адаттын баары корголуп атат. Эми кийим кече мисалы биздин айымдар эжелерибиз ошо эскисиндей эле ак жоолук салынып, узун көйнөк кийип, ошондой кийип жүрөт. Азыр кыздарыбыз, жаштарыбыз болсо орусча айткандай современный азыркы учурдун доордун талабына ылайык эле кийип жүрүшөт. Бирок биз түрк элиге көнүп сиңип кетүүбүз убакыт алды. Чынында мен өзүм байкап жүрдүм. Мисалы биз кыргыздар жөн эле кафелерге кирип эркин отура албай жүргөнбүз. Анткени ата бабаларыбыз деле бизде мисапырбыз деп койгон. Misafırız. Misafirde konokbuz деген да. Misafir konok анан өзүнүн журтунан алыста жүргөн. Алыстың эми бир нерсе болсо кой биз конокбуз. Тийишпейли көнөлү деп жүрүп, мына азыр Кудайга шүгүр, кыргыздын жаштары деле, Улуу Памирде өскөн жаштар деле ошо Түркиянын шартыга көнүп, түрктөрчө армияда иштеген бар, академияда, университетте иштеген мугалим болгон бар, врач болгон бар. Sotluk jumuşlarda işleyenler büt бар tarmaklarda hazır ошо Türk elinin jaranı katarı işte atat. Hiç kanday problema çok. Ana mында Кыргызстанга bir топтон бери эми келиптирсиз. Кыргызстанга келгенде кыргыз бордошторуңуз кандай көрүнөт? Мындай демократияны курам деп умтулуп аткан тетик эл көрөсүзбү же кандай? Көз караш сыртка. Kırgızstan'a gelgende kanday. Negizi men ошо айтам, аэропорттон түшкөндө эле бизде үстүбүздө эмне кандай кийим болсо, эми денебиз, руху жагыбыздан деле бүт бардыгын чечип таштайбыз да. Бу анткени Кыргызстанга келгенде билбейм, бу кандай сезим экенин бир гана сезген киши билет болуш керек. Таптакыр өзгөрүп кетебиз да. Algan, jutkan avabız bizde özgürtüt. Görgön el jurtun Kırgız'ın kemçilikler albette bolot. Telegeyi tegiz emes degende de kemçiliğimiz var, birok artıkçılığımız var. En negizgisi jelbirep turgan jelegimiz var, erkin biz. Mına hazır biz şu Türkiye'de üniversitede sabak ötüp atkanda, jana süйлөшүп atkanda, hazır Kırgızstan ошо Орто Азиядагы эң демократтык эл, эркин сүйлөй-билген. Ушул жагынан эмес сыймыктанам. Биз бул сабакта да айтабыз. Кыргызстан ошо Орто Азиядагы түрк мамлекеттеринин ичинен эң эркин. Эркиндикти сүйгөн эл. Кичинекей нерсе болсо эле баш көтөрүп чыккан эл. Жөн эле үндүп эле мейли эмне десеңиз кылам деп андай кул супаттуу эл эмес депчи. Biz anı menен sıymıktanabız. Mesela tarihta şu en eski könü жазылган tarihtagi Kırgız atını saktap kelgen bir gana şu biz varız. Bu çındık. Kırgızdı maktagan gibi emez. Bu çındık. Albette mesela hazır görüp turam 92-yılı kelgen Bişkek'te. Şundan beri mına kança yıl oldu. Bir kança yıl aralık menen kelip görüp ketip turam. Жақсы өзгөрүштөр бар. Жакшы жүрүштөр көзгө көрүнөт.
Мындан да жакшы болот. Анткени мен эркин Кыргызстанга да, Кыргызстан жаштарыга да аябай ишенем. Анткени мен чет мамлекетте ошо жашаган, окуган же Кыргызстанга келип кеткен кишилерден укканым боюнча кыргыздар ишенимдүү. Аябай ишенишет. Мисалы Түркияда кантсе эле жумушка кыргыз барса, сөзсүз аябай ишенишет. Мисалы ишенгенде сөзүндө турат, ишти кылат ошо дешет. ишини жакшы кылат. Сөзүндө турат. Эч кандай анда жалпы жалган жок. Мисалы кассасын, дүкөнүн ачкычын таштап кетет. Сен кыласың, мен сага өзүм да ишенем деп. Бул аябай жакшы нерсе. Эми ушул эркиндик жөнүндө айтып калганда, бизде азыр 20 кылымдын башында ушул кеңеш совет бийлигине каршы чыккан кыймылдар болгон да, аны бизде 70 жыл бою басмачы деп атап кабарыңыз болсо керек. Бар. Анан азыр ушул тапта Кыргыз парламентинде ошол учурдагы репрессия курмандыктарын актоо деген бир мыйзам долбоорун карап атышат да. Анан сиз качан билдиңиз ушул басмачылык кыймылдар Кыргызстанда да болгонун? Анан чоң атаңыз сыяктуу эле бул жерде дагы эркиндикти эңсеген бир топтор болгон жөнүндө. Ал жакта мурда айтылчу эле же Кыргызстанга келгенден билдиңизби? Жок, мурда айтылчу. Чоң атама айтылган, жала жапкан сөздөрдөн бири басмачы болгон да. Басмачы деген термин айтылчу ошол. Чоң атама да басмачы деп айтышкан. Чоң атам ошонун жообун берген. Анан ошо силер басмачысыңар деп айтышат дегенде күлүп жооп берет да. Ой, мен өз жеримди басып алган басмачыбы? Же болбосо мен өз жерин коргогон мен басмачымын. Ушунун айырмасын айтып бер. Басмачы деген кандай? Басып алган кишиге басмачы дейсиңерби же өз жерин, улутун, үрп адатын коргогон, ошон үчүн аракет кылган кишиге басмачы дейсиңерби депчи. Басмачы деген мисалы бир кыргыздар болсун, ошо сиз айткандай репрессияда кеткендер болсун, бут баардыгы эркиндик үчүн күрөшкөн. Булардын ичинде мисалы байманаптар десе деле мен де кээде ошо социал тармактарда көрөм. Байманаптар десе алар андай кескен, бучкан дейт, андай кылган, мындай кылган дейт. Мүмкүн болгон. Бул ар бир адам тең эмес да. Мүмкүн андай кишилер да болгон. Бирок түпкүлүгүндөгү максат ошо эркиндик үчүн күрөшүү болгон. Чоң рахмат сизге. Ишиңизде ийгилик болсун. Атайын убакыт таап бизге келип, кенен кесири төгүлүп маек бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Барсаңыз биздин боордошторго салам айтыңыз. Кыргызстандан. Алейкум салам. Биздин Түркияда кыргыздар болсун, Түркияда мен жазып койдум эле. Кыргызстандан ысык салам десем, ушу баардыгы тааныш досторум жазып атат. Бизден да ата журтубузга салам айтып баргын, ысык салам деп. Биз деле ошо келгенде ошо досторубуздун, туугандарыбыздын саламын алып келебиз. Ылайым Кыргызстаныбыз тынч болсун. Өнүгүп өсүү жолунда албетте бирге иштеп дагы жакшы күндөргө жетебиз. Чоң рахмат мени чакырганыңыз үчүн. Урматтуу Азаттыктын угарман көрөрмандары, бүгүн биз Бишкектеги студиябызда Айтылуу Рахмангулхандын небереси, окумуштуу акын Абдул Мукаддес Кутлуу менен маектештик. Саламатта калыңыздар.